Саламатсыздарбы балдар. Бүгүн кыргыз тили сабагынан синтаксистик талдоо деген теманы өтөбүз. Синтаксистик талдоо бул сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүү. Сүйлөм мүчөлөрү кайсылар? Баш жана айкындооч мүчөлөр. Баш мүчөлөргө жана баяндооч кирсе, айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Эми мисалга көңүл бөлөлү. Мен бүгүн сабакка кечип келдим. Мен сүйлөмдүн ээси ким деген суроого жооп берди. Бүгүн мектепке сүйлөм бышыктоочу качан каяка деген суроого жооп берди. Кечип келдим, баяндоочу эмне кылдым деген суроого жооп берди. Менин көлөмдүү, кооз жана кызыктуу китебим бар. Ал үйүнө 2 жолу тест чуркап барып келди. Бул сүйлөмдөгү кандай деген суроого жооп берген көлөмдүү, кызыктуу, тез деген сөздөр ар башка сүйлөмдүн мүчөлөрүнүн милдетин аткарды. Биринчи сүйлөмдө аныктоочтук милдет аткарса, экинчи сүйлөмдө бышыктоочтук милдет аткарды. Сүйлөмдө эң алгач баяндоочуну таап алышыбыз керек. Ал аркылуу башка сүйлөм мүчөлөрүн таап алсак болот, суроо берип. Эми бул жерде карайлы. Алыкул акын 5 жерде 5-25. Сүйлөмдүн баяндоочтору ким жана канча деген суроого жооп берди. Эми могул сүйлөмдү талдап көргүлө. Сөзсүз түрдө сүйлөмдүн ар бир мүчөсүн талдаганга аракет кылгыла, баяндоочу аркылуу суроо берип, анан сүйлөмдүн калган мүчөлөрүн тапканга аракет кылгыла. Үйгө тапшырма катары китебиңерде 199 көнүгүү турат. Ошону аткарасыңар. Эгерде сабак түшүнүктүү болсо, анда саламатта калгыла.